Бүгүнкү биздин суроо жоопубуз бул ипотека деген эмне жана рассрочка деген эмне. Биздин YouTube каналыбызга жазылыңыздар, лайк басыңыздар, ушул видеону бөлүшүңүздөр жана комментарий жазыңыздар. Биз комментарийлерге карап туруп, кийинки видео суроо жоопторду даярдайбыз. Азыркы убакытта баарында эле нак акчага квартира сатып алууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан банктарда атайын программа бар, бул ипотекалык насыя. Ипотекалык насыяны кантип алса болот? Банктын шарты төмөндөйдү. Биринчиси, үйдүн баасынын 10%дан 15-20%га чейин сатып алаткан киши өзү төлөш керек. Калган 80 же 90 же 70%ды банк төлөп берет да. Бул жерде дагы бир айтчу нерсе, банктан ипотекалык насыяны алып аткан киши, квартира сатып алаткан киши колуна акчаны албайт. Акчаны банк үйдүн сатуучусуна өткөрүп берет да. Ушул эң шарты, негизги шарты ушул да. Анан ипотекага квартира сатып алганда төмөндөйдөй болот. Мисалы үчүн үйдүн сатуучусу болот, үйдү алуучу болот. Ортодо банк насыя берип аткан, акчаны насыяга берип аткан бул банк болот. Үйдү саткан кишиге банк акчаны толугу менен которуп берет, счетуна которот же кааласа кассадан наличка алып кетет сатуучу. Ал эми сатып алуучу менен банк өзүнчө келишим түзөт. Бул ипотекалык насыялык келишим. Келишимдин шарттары азыркы убакытта Россияда банктарда орто эсеп менен 9-11 жылдык пайыз менен берет. Шарты 15 жылдан жогору 20-30 жылга чейин берет. Бул насыя алып аткан кишинин жашына карап берет да. Анан үйдү эң негизгиси сатып алуучу кишиге өткөрүп берет, квартираны оформление кылып берет, квартиранын ключун берет. Ал квартирага сиз пропискага койсоңуз болот, балдарыңызды пропискага койсоңуздар болот, жана толугу менен ушу үйдүн ээси сиз болосуз да. Бир гана шарты, банк ал квартиранын обременение коет, залогко коет. Мындайча айтканда, сиз банкка айтпай туруп ал квартираны башка бирөөгө сата албайсыз да. Азыр эгерде квартираны сатууга коюу керек болуп калса, ошо ипотекалык квартираны сөзсүз түрдө банк аркылуу байланыш керек болот да. Ошентип ипотека бул элдерге квартира сатып алууга жардам берүүчү программа. Проценти бар болот. Убактысы 15 жылдан жогору болот. Анан квартираны залогко алып калат. Вот ушул нерсе ипотека деп айтылат. Ал эми рассрочка дегенди билсек, рассрочканы банктар бербейт. Рассрочканы көбүнчө строительный компаниялар берет. Бул салынып аткан үйлөргө көп кездешет. Анан рассрочкага бул бөлүп берүү шарттары, бул жерде эч кандай процент болбойт. Мисалы, үйдүн баасы 3 миллион болсо, ошол 3 миллионду 2 жылга же 3 жылга же 6 жылга бөлүп бересиздер да. Ал жерде деле рассрочкада первоначальный взнос болот. Первоначальный взнос 10%-тен 30%ке чейин болот. Калганын ошол шарттарга, строительный компаниянын шартына карата канча айга бөлүп берген болсо, ошондой кылып туруп ай сайын бөлүп бересиздер да. Ошондо сөздү жыйынтыктасак, ипотека бул банк аркылуу сатып аласыздар, үстүнө процент кошуп бересиздер. Рассрочка бул үстүнө акча кошулбай турган эле баасын бөлүп бересиздер.